улам же болбосо мыйзамдык талаага кайтуу талабы менен пайда болот деп атпайбы. Бардыгы эле эми митингдин түрү көп. Мисалы, чек ара боюнча 20-30 киши чыкса, кечээ күнү ушул коррупциялыгын өзүнүн мойнуна алган Райымбек Матраимовду бир сот чечимин өзгөртсүн деп бир мындай эми орточо эсеп менен 10 миң деп айтып атышат, балким андан да көбүрөөк болду. Депутаттар дагы баш болуп чыгып атат. Бул митингге сиз кандай баа бересиз? Ошто эки ирет ири адамдардын бир ирет Мырзакматовго 14-жылы чогулушкан 30 миңден тегерегенде адам. Дескен 30 миң болбосо эч курдан 20 миң. Өткөндө Райым Матраимовго ошончолук сандагы адам чогулду. Адамдардын бардыгын сатып алды дегенден мен алысмын. Бирок ошол эле кезде бар ошол 15-20 миң адам идея үчүн келди дегенди да айта албайм. Бар ал жерде аралаш. Ал жерде кээ бир митингтердин 15%-ын бизе кээде күч органдары да түзүп коет. Алар да аябай активдүү митингдин катышуучулары болуп эсептелет. Жарандык формаларды, баягы арзан эски модельдеги камераларды көтөрүп алып жүргөндөр ошолор. Ошондуктан андай нерселерге дагы бир рет айтам, мамиле кылууну аларга мындай философиялык сыяктуу көз караш менен караш керек. Эмне үчүн митинг болуп жатат? Алар билет, бийлик алсыз. Эгерде сиз күч жыйнап, басым жасасаңыз, бийлик коркок. Ал кетенчик дейт. Жана чечимин өзгөртүп, сиз каалаган орунду кой берип жиберет. Ана мынакей биз жеңдик дейсиз. Бирок аныкташ керек, ошол ууру ошончо адамды өзүнүн саясий харизмасы менен, улуу бийик саясий реформаторлук жолу менен, өзүнүн жеке сапаттары менен үгүттөп чыгардыбы, же эң жөнөкөй баягы таасирлүү жол бар. Франклин Рузвельттен жакшылап тараттыбы, балким ошондой нерселерден ошолорду аныктагыла. Жана ага күнөө такканда, сен коомдук саясий абалды курчуттуң деп күнөө таксаңыздар, ал айтат, силер кызыксаңар, мен өзүм түрмө камерада отурсам, элдер чыкса, менин тиешим эмне? Ошол нерселерди байланыштырып, тиешелерин бар экенин далилдесиңер. Ал демек коомсуз саясий укукту акча таратуу менен, адамдарды сатып алуу жолу менен ошондой нерсеге алып чыкты. Эгерде адамдар чындап эле ошондой нерсе менен, чындап эле Райым Матраимовду жакшы көрүп, баары көчөгө чыккан болсо, анда сиз алар менен эсептешиңиз. Сиз алардын ичинде пропаганда жүрүңүз. Алар Райым Матраимовдун пропагандасына сугарылган. Вата дейсиңер, Кремльдин пропагандасына сугарылып, азыр таптакыр ошол инвесторлорду кубалагандар, бир тарабынан Кремль пропагандасына сугарылып алып, анан кийин булар Кытай, булар чапкыла жок кылгыла деп бизди темир жолсуз жана логистикалык борборсуз калтырып олтурат. Ошондой эле пропагандасы жүргүзгөн Райым Матраимовдон элди ажыратып алып, ал мамлекет эмес. Аны мында кылган уурлук жактары бар. Мынакей далилдери десеңиз, ошол элдин 90% болбосо да 50% сиз тарапка өтөт. Жана бул уурук экен, биз туура эмес. Адамды ээрчип алыптырбыз. Биз мындан араны колдобойбуз. Бизге мамлекет туура нерсени көрсөттү. Биз бул жакка жүрөлү, биз бир эл бололу деп ошол катмар менен иш жүргүзүү керек. Камап тозуп, анан кийин аны бир болбогон дагы эң начар нерсе азыр фейктерди түзүп алышып, шыбатып баштайт. Сизге азыр душман ашырыштын мындай оңой эле жолу болуп калды. Бирөөгө акарат айтып, ал жөнүндө жаман сөз айтпай эле чындыкты эле айтып койсоңуз болду. Эки тарап тең сизге душман болуп жатып калат. Сиз ошол замат аппак каргага айланасыз, болду. Тигилер да сизге кошпойт, кой дейт. Булар да сизден чындыкты эле айтып койсоңуз болду. Ошону менен баарынан кутуласыз, баарына душман болуп жатып каласыз. Райым Матраимовдун феномени, аны жеке аны саясий фигура катары кабыл алуу эмес, ал феномен, ал өлкөдөгү болгон оорулардын мен оозумга окшоп чыккан жаракат. Аны жеке күнөөлөбөш керек. Атамбаевдин бийликке келген күндөн баштап кылган ишинин баары ошондо схемаларды түзүп, байып турган. Кийин ал даяр сүт берип аткан уй, кечирип коесуздар салыштырганым үчүн, ал өзүнүн сүтүн Сооронбай Жээнбековго бере баштаганда, мурдагы уйчу капа болуп, урушуп,
ошол үчүн бир уй үчүн урушуп кетти. Эки дос, 20 жылдык дос, саясий жолдо бирге жүргөн адамдар ошону менен ажырашып кетти. Ошону менен тутушуп барып, Атамбаев өзү каалап койгон мураскерин алсыздандырып, бийликтен кетирүүгө аракет кылды. Анын жыйынтыгында талашканга эчтеке жок деген сөз сыяктуу. Атамбаевка да тийген жок, ал нерсе Сооронбай Жээнбековдун колунда да калган жок. Башка күчтөр келип бийликке ээлик кылып кетти. Үчүнчү тарап, үчүнчү күч эмес, баягы үчүнчү күч деген түшүнүк ал бир миф жана коркутуу бир болбогон нерселер. Эч кандай үчүнчү күч жок. Анда үчүнчү күч бар жерде төртүнчү күч деле болмок да, бешинчилери болмок туурабы? Башка тараптар бар. Бийлик талаш улак. Чабыш болуп кетти. Атамбаев менен Жээнбеков лоб в лоб мушташты. Жыйынтыгында түрмөдө турган Садыр Нуркожоевич чыкты дагы. Бийликке келип калды. Мындай жаман, мындай окуяларды жаман дагы дебеш керек, жакшы да дебеш керек. Бул факт. Фактыларды эч кандай тарабы болбойт. Дүйнөгө кайрылса